Темирлан Султанбеков, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сейит мырза бар, Кадыр мырза да кошулдубу тизмеге? Абдан, бул жалко да мындай. Жалкое зрелище орусча айткандай. Сапар Исаков премьер-министр болуп турганда, жарылганда мен Сапар Исаковду биринчи критикалап чыккам. Бийлик үчүн жаштардын мындай жашоосун дагы, алардын өмүрүн дагы мындай мясорубкага салып эле алып кетип атышат. Владимир Путин деген Алмазбек Атамбаевди сатып кеттиби деп мага баягы бир журналист суроо берди да. Өткөн желеңиз айтып кеттиңиз, биримдик эми баягы куртун боз үйдү жыртык боз үй кылып коюшуптур да. Же Райымат Раимов, Сооронбай Жээнбеков түбүнө жетет, же Сооронбай Жээнбеков Райымат Раимовдун түбүнө жетет деп мен ойлойм. Чоң казак менен деле бармак. Райым ошол Алмаз Шашеновичтин учурунда байып атат да. Биз чечебиз бир. Ушинтип айтып, жанагы чыгып сабаттыртып Атамбаевдин кызын. Жана Ракаев ошол Райымат Раимов менен жакшы мамиле болуп, анын тойлорунда отурса, ал бийликтен кеткенден кийин чапан кийгизип чай бериш керек ал. Саламатсыздарбы, урматтуу менин YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы шайлоого карата жаңы жүздөр менен тааныштырууну улантабыз. Мунун себеби, максаты буюрса 4 октябрда кимди, кандай партияны шайлайсыңар жакындан билгиле деген себепти, максатты көздөп атабыз. Ал эми эң жаш ушул талапкерлерибиздин бири социал-демократтар партиясынан талапкер болуп келе жатат. Темирлан Султанбеков, саламатсызбы? Саламатсызбы. Темирлан мырза, сиздин биягдагы баягы өзүңүздүн өмүр баяныңызды карап отуруп, бир топ эле суктанарлык нерселер көп экен. Алардын бири 22 эле жашта болгонуңуз. Ушунча жаш туруп, анан жакында эле болуп өткөн дебатта өзүңүздү мыкты деңгээлде, жогорку деңгээлде көрсөтө алгандыгыңыз жеке мени шыктандырды, суктандырды. Анан бул жакта сиз жөнүндө айта турган болсок, Балыкчы шаарында Лев Толстой номер 1 гимназия мектебинин артыкчылыгы менен бүткөн экенсиз. Тарых сабагы боюнча республикалык олимпиадага катышкан экенсиз. Демек, тарыхты да мыкты билгениңизден. Жеңгем 2 жолу. 2 жолу жеңдиңиз. Азаматсыз. Анан жогорку окуу жайды болсо Москвада аяктап келген экенсиз. Ал жактагы артыкчылык менен болдубу? Жакшы, ооба, жакшы. Азыр болсо, мына 2016 жылдан бери алгач СДПК партиясында, азыр социал-демократтар партиясында мүчө болуп, талапкер болуп келатасыз. Бул анан дагы сиз жөнүндө маалыматтарды айта кете турган болсок, аскер кызматкерлеринин үйүндө тарбиялангансыз. Атаңыз полковник. Туура айттымбы? Бириниңиз, бир карындашыңыз бар, үйдүн улуусусуз. Анан сиз ушунча жаш кезиңизде баягы саясатка аралашып атканыңыз үй бүлөңүздү чочуткан жокпу? Биринчи учурда чочуткан, андан кийин тескерисинче колдоо эле гана көрүп жатам үй бүлө тарап. Анан жакында эле ушу бир интервьюңузда көрүп байкап калдым. Сиздерге болгон эми оппозициямын деп баягы оппозиция катары катуу чыгып атасыздар да. Чылбы жүгүрүп бараткандагы бир бутуңарга чылбыр ыргытуу, сиздерди коркутуу, үркүтүү абалдар көп болуп атыптыр. Көп болгон. Өз учурунда 2 жыл мурун эле, 1,5 жыл мурун эле менин туугандарымды ошол эле атамды мисалы жумуштан алышкан, апамды жумуштан алышкан, ооба, андай болду. Бирок чыдап эле келатабыз. Менин эч кандай таарынычым жок, бийликке дагы, президентке дагы таарыныч жок. Андай ушундай чечим кабыл алышса, кабыл алышсын. Бирок алар эртеси күнү эле эл аралык уюмдар жумушка чакырышты, башка өзлөрүн бат эле таап алышты. Анткени биздин өлкөдө илимдүү адамдар жумушту оңой эле табышат да. Ошол эле учурда мен айтып кетким келет, менин гана үй бүлөмдө эмес, толук эле Кыргызстанда
көп жерлерде мына силер билесиңер жумушту, мамлекеттик жумушту бизде мындай средний звено эле көп кылат да, ордоңку звено. Жана бийлик мындай министрлер, алар деген алмашып турушат бат-баттан 1 жылда 2 жылда алмашып турушат, эчтеке кылышпайт. Алар келип эле креслода отуруп, за границага барып кайра эле алмашып кете беришет. Жаңы келгендерде амо средний звено бар, бул бизде кыйын профессионалдар көп иштейт. Аларга өскөнгө мүмкүнчүлүк бербейт. Бизде Кыргызстанда тилекке каршы ушундай болуп калганда система. Анан ошол средний звенодагы бизде азыр жок болуп бара жатат. Биз аларды кантип чыгара алабыз? Мамлекеттик кызматта. Эми азыр көрдүңөрбү, мына азыркы учурда тилекке каршы азыркы президентибиз дагы, бийлик дагы өзлөрүнүн эле туугандарын алып келип жатышат да, бүт эле кызматтарга. Ошондуктан көп кишини мына жумуштан алып салып, өзүнүн эле туугандарын, айылдаштарын алып келип эле коюп, мамлекеттик кызматты жок кылып жатышат. Ошо дебатта да ошону ачык айкын айттыңыз, аттарын кошо атап айттыңыз. Демек, мындан улам азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты, иши силерди мындай канааттандырбай жатканын билсек болот, Албетте, мен эл арасында эле жашайм да, мен өзүм элдик адаммын, өзүңүз айтпадыңызбы, кадимки эле карапайым үй бүлөдөн чыккан. Мен эл менен ар дайым жолугушуп турам. Бүт региондорду мына кыдырып келдим. Элдин баары ошону айтып аткан үчүн мен айтканга туура келип жатат. Анткени депутаттыкка талапкер болуп чыгып атсак, саясатка бара турган болсок, бизде эрк болуш керек. Анан чындыкты айтканга мындай күч болуш керек да, адамда дух болуш керек. Антпесе болбойт да. Анан Жээнбеков Сооронбай мырза Атамбаевдин күчү менен, колдоосу менен келди да. Негизи карапайым калк аны шайлайбыз деп тим эле ындысы күйүп, ушул киши укмуш президент болот деген деле эч ким жок болчу учурунда. Эч кимдин деле көзү жеткен эмес анын президент болушуна. Эми адам менен СДПК партиясында чогуу эле мүчөлөш болуп жүрдүңөр, анын кандай жумшак экенин билчүсүңөр, мүнөзүн билчүсүңөр. Эмне үчүн Алмаз Шаршенович ал кишини бийликке түрттү? Мен Алмаз Шаршеновичке деле айткам, ал кезде президенттин аппаратынын жетекчиси Фарид Ниязов болчу, ал кишиге дагы айткам, бул туура эмес кандидатура болот го депчи. Бирок ошондо алардын ою кандай болчу? Бизде конституция алмашты да 16-жылы. Ал конституция толук кандуу күчүнө 2018 жылдын башында кирди да, толук кандуу өзүнүн күчүнө ошол конституция. Жаңы конституция боюнча биздин өлкөдө президент мындай кишине, мындайча айтканда, көп күчү жок болуп, анын деген функциялары азайган, көптөгөн функциялар премьер-министрге өткөн. Ошон үчүн ойлошкондо бизде күчтүү президенттик система көп жакшылыктарды алып келген жок. Мисалы, Акаевдин, Бакиевдин кезинде үй бүлөлөр киришип кетсе, Алмаз Шаршеновичтин кезинде ооба өнүгүү көп болду, өсүш көп болду, бирок катачылыктар да болду да. Катачылыктар эмнеден кетип атты? Анткени мына Асылбек Жээнбеков, Иса Өмүркулов, Икрам Элмиянов деген окшогон адамдар бир адамды мындай курчап алып, ага маалымат жеткизбей, өзлөрү мамлекетти кандай тейлесе ошондой тейлеп жүрүштү. Аны баарыбыз эле билебиз. Алмазбек Атамбаев мына көп стратегиялык иштерди кылды да. Кыргызстанды мына Евразия экономикалык биримдикке киргизди, дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрдү, мигранттардын маселесин чечти, мындай көп глобалдуу. А ошол эле учурда мындай көп мындай кичинекей проблемаларды райондордо, мисалы, башка мындай кичирээк уровенде, анын баарын башка адамдар тейлеп, өзлөрү кандай кылса ошондой кылып, элдин үнүн угузбай келген да. Ошон үчүн мына президенттик системадан биз өтүш керекпиз. Кандай гана жакшы адам келбесе, аны баары бир мына орустар айтып коет го, короля делает свита деп. Анан кыргыздар дагы айтат, вазир жакшы, хан жакшы деп. Бирок вазирлер эч качан жакшы болбойт экен да. Бир эле кишиде бийлик болгондо вазирлер ар дайым жаман болот экен да. Ал бүгүн ошол системанын заложниги болуп турат мына Сооронбай Жээнбеков дагы. Балким анын ниети жакшыдыр, мен билбейм. Бирок жанындагы турган командасы бүт баары бирөө дагы сүйлөй албайт, көрдүңүз. Эл менен байланышы такыр жок. Асманда эле учуп жүрүшөт да анын жанындагылар. Ошон үчүн Сооронбай Жээнбековдун дагы авторитети, рейтинги дагы элдин астында дээрлик эле түштү деп мен эсептейм да. Ошон үчүн биз парламенттик системага өтүш керек болчубуз. 16-жылы ошон үчүн ушундай конституция кабыл алынган. Бирок Жээнбековдун жанындагылар, балким Раим Матраимов, мен ачык эле айтып атам, Раим Матраимов, Асылбек Жээнбеков, Сооронбай Жээнбековду азгырып, кайрадан президенттик бийликти күчөткөнгө аракет кылып, Сапар Исаков, Сооронбай Жээнбеков деген тандемди бузуп,
алып салып, анан марионеточный премьер-министрди алып келип, өлкөнү ушундай туура эмес жолго салышты да. Учурунда Асылбек Жээнбековдун үстүнөн дагы арыз жазганыңыз болгон экен. Ал аягына чыктыбы, кандай болуп бүттү? Асылбек Жээнбеков боюнча да мен арыз жазгам башка прокуратурага, анткени 30 күндө өтчү документте парламентте бул мыйзамды, бул 55 статьяны бузган биздин мыйзам бар, регламент жогорку кеңеши деген мыйзам бар. Ошол мыйзамды бузуп, 55 беренесин бузуп туруп, 30 күндө өтчү документти, бул ТЭЦ боюнча, Бишкек ЖЭБ боюнча документти 1 күндө өткөрүп койгон да. 3 сессиянын ордуна бир эле окуудан өткөрүп койгон да, 3 окуунун ордуна бир эле окуудан өткөрүп койгон. Ошон үчүн мен Ген прокуратурага жазгам кат, Асылбек Жээнбековду деген мындайча айтканда камоого алыш керек. Эмнеге мына баарына эле бирдей чара көрсө, баарына бирдей чара көрүнүш керек, туурабы? Бирок андай болгон жок. Ошо мен айтып кетким келет, 1 жылдан бери башка прокурор мага кат түрүндө жооп берген жок. Ал жооп бериш керек болчу да, жок, Асылбек Жээнбеков күнөө эле эмес деп жооп бериш керек болчу да. Бирок антип айткандан башка прокурор коркот. Анткени эртеңки күн бар. Эртеңки күнү бийлик алмашат. Аны баарыбыз билебиз. Түбөлүк бийлик болбойт, түбөлүк байлык болбойт. Анан ал башка прокурор да коркуп атат өзүнүн келечеги жөнүндө. Бирок ооба Асылбек Жээнбеков күнөөлүү деп дагы бүгүнкү күндө айта албайт. Анткени анын агасы бүгүнкү учурда президент болуп турат. Мынакей. Ошон үчүн мына жооп бербей атат 1 жылдан бери. Мен ойлоп атам, азыр экинчи жолу дагы бир кайрылам да. 1 жыл күттүм, эми мен экинчи жолу кайрылам. Мындай болбойт да, баары силер жооп бериш керексиңер. Же ооба, же жок деп жооп бергиле деп мен дагы бир жолу кайрылам, Кудай буйрса. Жана аты аталып кетти, Икрам Илмиянов мырза азыркы тапта боштондукка чыкты, билишимче. Бирок Алмаз Шаршеновичке бир да жолу барбаптыр. Ушубузга караганда ал эмнеден улам деп ойлойсуз? Президенттен түшкөндө эле Алмаз Шаршенович 17-жылы Сооронбай Шарипович менен уруш элек кезинде эле Икрам Илмиянов уже алыстап кетип калган. Алыстап. Алмаз Шаршеновичтен. Алмаз Шаршеновичтен. Жолуккан эмес бир дагы жолу. Чөгүп аткан кемеден качкан сындыбы? Бирок ал кезде чөккөн дагы эмес болчу да. Ал кезде күчтүү. Уруш электе эле уже кетип калганда, мен ойлойм булар 14-15 жылдан бери ушундай пландашып келгенби, ким билет. Анткени Икрам Илмиянов, Асылбек Жээнбеков жана башкалар чогуу түзүшкөн да тизмени 2015-жылы парламенттик шайлоого СДПКнын талапкерлерин алар түзүшкөн да чогуу. Ушундай парламентте ушундай эрксиз депутаттардын тизмелерин чогуу түзүшкөн. Эмне үчүн 17-жылдан кийин Атамбаевка такыр бир сөз айтпай эле кетип калып, күчүндө болуп турган кезинде Икрам Илмиянов кетип калып, азыр сот иштери болуп атат. Фарид Ниязов, Сапар Исаковдорду кантип камап көрүп атасыңар? Каралоо компаниясы мамлекеттик телеканалдарда кандай деңгээлде өтүп атат? Аларды түрмөдө кандай камап турушат көрүп атасыңар? Эмне үчүн Икрам Илмияновго андай мамиле жок? Икрам Илмияновду эч ким дагы билбейт, кандай сот болуп атканын. Анан баягы түрмөдөн эле кой берип коюшту да. Түрмөдө жатканбы, жатпаганбы эл дагы билбейт экен. Биз сураштырсак. Анан бат эле түрмөдөн чыгарып коюшту. Баарын мына Алмазбек Атамбаевди баш болуп, Сапар Исаковду төш кылып, баарын мына 10 жылдан кем эмес камап атышат баарынчы. Бул бир эле статьялар боюнчачы. Андан дагы сот иштери уланууда дагы канча сот иштери бар. Икрам Илмиянов болсо жыргап бүгүн эркиндикте жүрөт. Эмнеге? Балким мен ойлойм, Икрам Илмиянов бул Райымбек Матраимовдордун, Жээнбековдордун, ошо Атамбаевдин чөйрөсүндөгү өзүнүн агенти болчу да. Бул ачык айкын эле көрүнүп калды. Атамбаевдин командасында болсо, ал Атамбаевди мен ойлойм колдойт эле да. Атамбаевди колдойт эле, аны деле камап ушунча көп жылга кесмек деп мен ойлойм. Бирок андай болгон жок. Баары Атамбаевди мындайча айтканда көп Атамбаевга сын айтчу жерлер ошол Икрам Илмияновдун эле артынан да. Мен билбейм, муну мен ушинтип ойлойм, мен коомчулук дагы ушинтип, эл дагы ушундай баа берет деп мен ойлойм. Негизи эле ошо сиздин ар бир дебаттарыңызда баам салып байкап отуруп, эмнегедир сиз неге мени Атамбаевчыл деп атасыңар, андай эмес деп мындай көбүрөөк актанганыңызды көрүп калып атабыз да. Бул актануу катары кабыл алса болобу? Жок, актануу эмес, бул чындыкта. Анткени мен барганда мен таң калам да, Иса Умуркулов, Сооронбай Шарипович жана башка адамдар мен жөнүндө айтып атканда бул Атамбаевский депчи. Эми мен Атамбаевден эч качан бир кызмат алган эмесмин. Менин туугандарым Атамбаевден бир кызмат алган эмес. Алмаз Шаршеновичтен мен 1 сом 1 тыйын алган эмесмин эч качан.
Алмазбек Шенич мага бир орден же медаль берген эмес эч качан. Бир грамота дагы берген эмес. Ошон үчүн мен таң калам да, Атамбаевчил деп мен Алмаз Шеничти азыркы мындай оор учурунда колдоп келип жатам. Сиз билет болуш керексиңер. Мисалы соц тармактарда биз байланышып турган, мен көп адам менен байланышам, билесиздер. Алар айтышат, Алмазбек Шенич президент болуп турган кезде, Сапар Жумакадырович премьер-министр болуп турган кезде мен ар дайым сын айтып келчүмүн. Сын айтып келчүмүн, критикалап койчумун. Алынан кетип атканда мен ошондой кишикемин да, дух боюнчачы кичине алсыздарга көбүрөөк жардам бергим келет да. Бийликте турганда мен албетте мындай критика кылып турушту аракет кылам да. Ошон үчүн Сооронбай Шариповичти деле мындай 3% кезинде мен колдочумун. Анткени сөзүндө көпчүлүк туура сөздөрдү айтчу да, туура сөздөрдү айтчу. Парламентаризм, туугандуу бийде ыйман жок, мына мен кылан кылбаймын. Анан демократия кылабыз, анан пенсияларды 11 000 сом кылабыз, зарплаталар 26 000 сом кылабыз дегенде албетте колдойсуң да, кантип колдобойсуң ошондой адамды. Ыймандуу адам деп, туурабы? Анан бирок башкача болуп кеткенден кийин мени дагы чакырышты. Анын адамдары, өзлөрү. Бирок мен бара алган жокмун, колдой алган жокмун. Анткени чындык тарапта болуш керек. Бүгүн ошон үчүн мен критика айтып жатам президентке дагы, анын адамдарына дагы. Бирок бул президент жумуштан аз күндө кетет, мен бул уже түшүнүктүү болуп турат элдин баарына эле. Өзү кетеби же муну Райым Матраимов жок кылабы? Булар бири-бирин жок кылышат уже, жеп көрүп атасыңар, Мекенин Кыргызстан менен биримдик шайлоо болуп атса, булар бири-бири менен согушуп, эми такыр эле бийлик үчүн өлүп баратышат да. Форма 2 боюнча 500 000ден ашык киши регистрация кылып, мындай иштер жакшы менен бүтпөйт да, аркасы жакшы менен бүтпөйт. Бирок президент жумуштан кеткенден кийин мыйзамдуу түрү менен кетеби, мыйзамсыз түрү менен кетеби билбейм. Кеткенден кийин мен ага критика айтпайм. Бирок ошондо көрөсүңөр, жумуштан кеткенден кийин элдин мына саясатчылардын баары сынчы болуп калат да. Азыр айтып атпайсызбы, туугандуу бийде баягы ыйман жок деп. Социал-демократтар партиясында Атамбаевдин уулдары бар, менимче. Сейит мырза бар, Кадыр мырза да кошулдубу тизмеге? Ооба, 50-чү, бирок ал өтпөгөн саптарда да. Балким сиздердин партияңыздар өтүп кете турган болсо, ошол эле азыркы тапта Жээнбековдор туугандары келип аткандай эле, бир тууган, бир тууган бир бийликте отургандай, Атамбаевдардын уулдары да ошентип бир бийликке келип калуу коркунучу барбы? Биз сүйлөшүп койгонбуз, 50ден ашык мандат алсак, депутаттык мандат алсак, Атамбаевдин 2 туугандын бирөөсү мандатты тапшырат. Ал депутат болбойт. Анан мындай да, Сейит Алмазбекович деле, Кадырбек Алмазбекович деле саясатка мындай өзүнүн немеси, саясатка барам деген мындай өзүнүн мындай кандай кыялы деле жок болчу. Алар билесиңер да, ал салыштырмалуу Айдар Аскарович менен, Максим Курманбековичтер менен салыштырмалуу алар такыр эле башка адамдар да. Аларга саясаттагы, бизнестен дагы алыс эле адамдар. Бирок эл жашоосун билишет, айылда өскөн, маданияттуу, билимдүү. Бирок алар өз учурунда, мен ойлойм, Алмазбек Шенич чыккандан кийин булар саясаттан кетишет. Социал-демократтар дегенде эле дароо эле ушул ана башында Алмаз Шаршенович турат, анан балдар турат, анан ошо Алмаз Шаршеновичтин саясатын учурунда колдогондор, жанындагы достору турат деген эле бир картинка тартылып атат да. Анан эгерде өтүп кала турган болсоңор, кээде эл арасында мстители деген ат коюп алышыптыр, өч алгычтар депчи. Анан өткөндө окуп алып бая күлдүм. Анан чынында эле ошо өч алгычтар командасы катары келаткандай бир сүр көргөзөт. Силердин баягы максатыңар бир эле Жээнбеков менен Матраимовду матырыш керек деген нерсе көрүнүп аткандай көрүнөт. Негизи эле ошо саясий айдынга баратканыңардын себеби эмне? Мен ойлойм, мен ушул акыркы 3 жылда көп нерсени көрдүм, адамдын көп нерселерин көрдүм. Анан мындай да, ошо мститель деп айтып атпайсыңбы, өч алуу бул абдан жаман нерсе да. Өч алуу бул абдан жаман нерсе. Буларга өч алуу кереги жок да. Мына орусча айтканда, мне их наоборот жалко. Өч алганда мындай кыйын кишиден өч аласың да, күчтүү, кыйын, анан мындай билимсиз, акылсыз, ушунчалык ыймансыз адамдарга мен аларга өч алуу деген менде жок. Аларга мен наоборот тескеринче мен аларды мындай абдан бул жалко да, мындай
жалкое зрелище, орысша айткандай. Анын эмнесинен уча алмак элек. Эми баары бир деле мисалы үчүн баласы бийликке келсе, атасынын кунун койт да, атасынын баягы атасын тааныткан адамдардын каалайсың каалабайсың ар бир баланын ичинде ошол нерсе жатат. Атасын түрмөдө отургузуп коюп өзү бийликте тынч отура албайт. Атасын бийликке ал түрмөдөн чыгарганга аракет кылат. Мына ушундай иштер жүрөт да, туурабы? Ал чындыкты айтат. Мына мен дагы баягы интервью берип атканда, Сейит Алмазбекович да берип атканда мынтип айтты да, Алмазбек Атамбаевдин ишин кандай өткөрүш керек, биздин сунуштар бар. Коомдук телеканалдарда, мисалы КТР, ЛТР, 5-канал, НТСтерде биз коомдук талкуу өткөрүш керек. Адвокаттар дагы, прокурорлорду дагы чакырып, коомчулук билиш керек. Экс-президентти соттоп атканда, президент болгондо, Кыргызстан элин башкарган. Мындай муну деген ачык айкын болуш керек. Соттагы, сот процесси видео камералар менен коюп, журналисттер келип, адвокаттарды угуп, прокурорлорду угуп, ошолордун мына свидетельдердин баарын показанияларын көрүш керек, угуш керек. Анан көрөт да, эл өзү ишет да, көрүш керек. Экинчи этапта биз сунуштайбыз Алмазбек Атамбаевдин иштерин эл аралык сотко өткөрүп берүү. Анткени Кыргызстан сотуна мисалы бийликке биздин партия келип калса, биз дагы толук 100% ачык айкын кыла албайбыз да. Анткени биз Алмазбек Атамбаев тарапты колдоп актаганга аракет кылабыз да, туурабы? Анткени биз партиялаштарбыз, анткени биз жакшы таанышпыз. Ошол эле учурда Жээнбековдор мисалы же башкалар келсе, Канат Исаевдер же башкалар келсе, алар албетте аны мындай каматып дагы көп жыл камаганга аракет кылышат да, туурабы? Ошон үчүн эч качан мындай саясий иштер 100% туура өтөт деген болбойт эч качан андай Кыргызстанда. Ошон үчүн эл аралык сотко бергенге аракет кылыш керек да. Бул Бириккен Улуттар Уюмуна же болбосо Гаага сотуна. Мен эмнеге муну айтып атам? Анткени мен билем, бул иштер боюнча 100% мен ишенем актыгына. Ошон үчүн мен айтып атам, эл аралык сотторго бериш керек деп. Анткени мисалы ТЭЦ маселеси боюнча Сапар Исаков премьер-министр болуп турганда, жарылганда мен Сапар Исаковду биринчи критикалап чыккам. Сапар Исаковду камаш керек деп мен чыккан болчумун ал кезде эчтеке. Анан мен ошондон бери жакшы мага сабак болду да, мен 1 жыл андан кийин изилдөө кылдым ТЭЦ боюнча. Документтердин баарын окуп чыктым, кагаздардын баарын карап чыктым, эл аралык тажрыйбаны карап чыктым. Анан мен түшүндүм да, буну жөн эле саясий куугундук болгонун түшүндүм да. Эмнеге? Мына коомчулук дагы билип алсын, мен айтып берейин. Анткени эски ТЭЦ бар, булар модернизация ТЭЦ деп айтып атпайбызбы? Бул калп термин экен. Чынында жаңы ТЭЦ салыныптыр, ТЭЦ-2. Өзүнчө жаңы чоң ТЭЦ салыныптыр. Авария болсо эски ТЭЦте болуптур. Ошол эски ТЭЦ жарылганда булар жаңы ТЭЦти иштетип, ошол шаарды сактап калыптыр. Жаңы ТЭЦ болбогон учурда, жаңы ТЭЦ болбогондо элестеткиле, батарея трубалардын баары жарылмак. Жолдордун астында трубалардын баары жарылмак. Жолдун баарын кайра сындырыш керек болмок. Аны сырткары жылуулук жок болгондон элдин баары обогревательди күйгүзмөк. Обогревательдердин баарын күйгүзгөндө свет напряжение чыдабай, светтин баары өчүп коллапс болмок. Ошо январь айында, ошо жаңы ТЭЦ болбогондо мамлекетибиз коллапс болуп, энергетический катастрофа болмок экенбиз. Ошол эле учурда эски ТЭЦте авария болгондо, эски ТЭЦтин ремонтуна Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турганда 900 миллион сом бөлүнүптүр. 900 миллион сом. Мен түшүнөм, ошол эски ТЭЦтин ичине киргенде бир болт жок болсо, же бир какой-то гайка жок болсо, мен түшүнөм да, бирок ал эски ТЭЦте терезелерде айнек жок болуп турса, бул дээрлик эле уурулчулук да, дээрлик эле уурулчулук. Эмнеге бул ууруларды, паракорлорду кылышкан, жазалашкан жок? Булар авария на ТЭЦ деген темадан өтүп кетип, модернизация ТЭЦ деген башка темага өтүп кетишти. Анан жана элдер айтышпайбы? Ачкычты $600 сатып алышкан депчи. Анан бул жакта мен да изилдөө кылдым да. Бул жакта мындай да, сиз квартираны сатып алсаңыз, сиз квадратный метрди сатып аласыңар. ТЭЦти сатып алатканда проект подключиться кылышкан, булар мегаваттарды сатып алышкан. Мегаватт. Ачкычтар сатылышкан эмес, канча мегаватт берет, мегаваттын стоимостун алышкан да. Ошо квартираны алып атканда, батирлерди алып атканда элдер квадратный метрларын санайт. Бирок ошол квартира салынып атканда строительный компания канча сомго сатып алат лопатаны, ал компаниянын өзүнүн иши. Ошо $600 урдалган болсо, ошончо акча, ал Кыргызстандын акчасынан урдалган эмес. Ошол компаниянын TBA'ден урдалган. Бухгалтерлар өзлөрү мындай башка суммаларды кылып компаниясынан урдашканда,
А Кыргызстан болсо ошол эле 1 мегаваттка эле төлөйт акчаны. Мегаваттка эле төлөйт да. Ошону түшүнүш үчүн мага 1 жыл керек болду да. Элестеткиле. Мен Москвада эл аралык институтта иштеген болчумун. Международный институт исследований мировых процессов и нового регионализма дегенде. Майнерым меники бул укук, право, международное право. Ошо мага 1 жыл керек болду да, ушунун баарын тирештирип билиш үчүн. Эми элестеткиле, карапайым элге канча жыл керек болот? Ушу чындык, акыйкаттык чыкты. Анан эмне кылыш керек ал акыйкатты ушул карапайым калкка? Ошон үчүн мен аракет кылып атам. Сизге чоң рахмат. Мисалы биз азыр ушул жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Мен ойлойм, ошо жаш саясатчылар, байкуш Сапар Исаков. Анан мен жүрөгүм ооруду да, өз учурунда мен критика кылып, ошентип небет жүрүп, анан аябай жүрөгүм ооруп, мен суд процесстерине ар дайым катышам. Барып катышам, колдойм. Бул кошмар да. Бийлик үчүн жаштардын мындай жашоосун дагы, алардын өмүрүн дагы мындай мясорубкага салып эле алып кетип атышат да. Сапар Исаковдун адвокаты тууралуу бул изилдөөңүздү айттыңыз беле? Айткам, мына коомчулукка дагы мен берип жатам, бирок бизге КТР же ИЛТРден убакыт бербей атпайбы муну айтканга. Ошон үчүн ушундай ушул аркылуу эл билсин деп мына аракет кылып атабыз, эл билсин. Чындыкты. СДПК болуп башында аябай аракет кылып атып эле, анан эле социал-демократтар болуп эле ар жактан жашынып турган караттай эле болуп чыктыңар да. Анан муну СДПКдагылар күттү эле, КСДП кыргызчасы, алар күттү эле, партиялаштарыңар эмне деди, өзүнчө өлүнүп кеткениңер кандай болду, качан пландалды эле? Сиз билесиз да, КСДП партиясы бул деген абдан мамлекетке элдин баары билет бул партияны. 30 жылдан бери тарыхы бар. Көп колдоочулар бар бул партиянын, КСДПнын. Анан ошондуктан бул партиядан деген корккон бийлик, корккон, муну баары билишет, таанышат деп туруп, рейдерлик захватка барды да, билесиңер да, Сагынбек Абдрахманов жана СДПК без атаман, соттун баары чечилип. Анан ал партия менен бизге бийлик бербей койду мүмкүнчүлүк барган. Анткени анын логотиби дагы, аты дагы элдин баарына таанымал да, таанымал. Ал шайлоодон өтүп кетчү, оңой эле өтүп кетчү партия. Агитациясы жок эле, рекламасы жок эле өтүп кетчү партия СДПК. Ошон үчүн бийлик абдан коркуп, бизге ал партия менен барбай койгон, бербей койду да барганга. А бирок биз аны түшүнгөнбүз, биз деле аны түшүнгөнбүз. 2 жыл мурун эле Алмазбек Шаршенович менен биргеликте биз жаңы партия түзүп койгонбуз. Анда атын социал-демократ деп койгон эмеспиз, жөн эле партия ачып койгонбуз. Аты жөн эле Накта партия болчу. Анан ошол партияны биз түзүп, биз билгенбиз. Булар эч ким билген эмес беле бул партия жөнүндө? Бул билген эмес, бир 10 чакта эле адам билгенбиз. Алмазбек Атамбаев баш болуп, ал партияны түзүп койгонбуз. Шайлоого жакын калганда атын өзгөртүп, мына социал-демократы деп биз чыга калдык. Бийликке бул албетте шок түрдө болду да. Биздин партияны жок кылганда, бирок биз деле түшүнүп турганбыз да, каяка баратканын, өлкө эмне болуп атканын алдын ала чара көргөнбүз. Бул Биримдик партиясынын логотиптерин көргөндө, анан силердин партияңардын логотипин көргөндө эмнегедир Орусиянын жыты жыттангасы атат да, ак, кызыл, көк рөңдөрү. Анан ошондон улам эми сиздер дагы Путин менен Алмаз Шаршенович, Владимир Владимирович менен кандай ымалада эле, жакын эле, анан каалайсың, каалабайсың, мээбиздин тереңинде орустардын камчысын чабабы деген суроо пайда болуп атат. Жок, биз кыргыздардын, кыргыз мамлекетине эле кызыкчылыгын коргогонбуз да. Эмне үчүн бүгүн айтышат, баягы бирөө айтып атат да, Владимир Путин деген Алмазбек Атамбаевди сатып кеттиби деп мага баягы бир журналист суроо берди да. Мен айттым, ар бир өлкө президенти ал деген өзүнүн өлкөнүн кызыкчылыгын гана ойлойт. Бул ушундай болуш керек да, ар бир өлкөнүн. Анан Владимир Путин ойлойт да, Кыргызстанда Атамбаевден көрө Жээнбеков жакшы президент катары деп. Мен ойлойм да, Путин ошентип ойлойт. Эмне үчүн? Анткени Атамбаев Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн ошо туруп берчү да, согушуп берчү. Каяктан скандал көтөрүп, билесиңер да өзүңөр. Жок, Кыргызстан мондай болуш керек, бизге монча бериш керексиңер, биздин бирден эметпейбиз деп кыйкырып, же Өзбекстанда мына газ өчүрөбүз десе, жер бергиле десе, өчүрсөңөр өчүргүлө деп скандал көтөрүп, Каримов менен согушуп, Назарбаев менен согушуп, Кыргызстан кызыкчылыгын коргочу да. Аны алар деле ойлойт да, аны Атамбаевден көрө мына Жээнбеков жакшы. Жээнбеков любой уступкага барат. Жер маселеси болобу, суу маселеси болобу, кызыкчылык маселеси болобу, эч кандай өлкөнүн кызыкчылыгын ойлобойт дагы, колдобойт дагы. Бирок акыркы жылда Путин дагы, мен ойлойм, түшүнүп калды Жээнбеков, Атамбаев лучше, чем Жээнбеков деп
ойлоп калды болуш керек Путин. Эмнеге? Эмнегедир анткени Атамбаев менен өзү айтпады беле. Атамбаев менен макулдашкан өтө оор деп. А бирок макулдашсак, ал аягына чейин чыгарат макулдашууларды. А Жээнбеков менен ооба жеңил мындай макулдашууга жеңил да, ал баарын эле ооба дей берет. А бирок аягында эчтеке чыга албай атат. Ошол эле урановый соглашение боюнча. Мына кол коюп койгон, биз уранды Кыргызстандан чыгарып беребиз. Кыргызстан эл ага жаккан жок, анткени Сооронбайга доверие жок. Сооронбай Жээнбековго элден ага ишенич жок. Элдер мына митингге чыкты, элди бул мына тынчсыздандырып албай, аны кайра разрывать этти ал договорду. Кытай мына салмак ат башыда билесиңер, чоң экономический мындай блок. Ага эл каршы чыкты, кайра жапканга аракет мажбур болду да Сооронбай Жээнбеков. Эмнеге? Анткени эл тараптан ишеним жок. Түшүнүп атасызбы? Ооба макулдашып барат, бирок ал мамлекетте бүгүнкү күндө кожоюн болбой калды да. Мамлекетте кожоюн болбой калды президент. Логотиптер боюнча. Мына логотип боюнча бул деген Алмазбек Атамбаев 2011-жылы президенттикке чыкканда ушул логотип анын немеси болгон да. Логотип президенттик компаниясындагы логотип болгон. Бул түндүк менен түштүктүн биримдиги. Север и юг. Единство севера и юга. Кыргызстан ар дайым бирдиктүү, биз күчтүү, кыйын өлкөбүз дегенди билдирет. Жакшы экен. Мен Атамбаевдин эмблемасы экен деп атпайм, Жок, түндүк менен түштүктүн биримдиги. Өңгө Орусянка экен де. Жакшы, кийинки суроо. Биримдиктин желегин айтып кеттиңиз. Биримдик Эминбайдын куртум боз үйдү жыртык боз үй кылып коюштур да. Кескилеп коюштур. Таң калып калдым. Жакшы, азыркы тапта мисалы үчүн жана сөз болуп кетти, Райым Матраимовдун командасы Мекен Кыргызстан менен биримдиктин ортосунда Араванда болгон ызычуудан соң демек өз ара пикир келишпестиктер болуп аткан экен деген ойдо болгону менен айрым эксперттер бул жөн гана эл көзүнө атайын жасалган сценарий, экөөнү бири-бирине душман катары көргөзүп, анан эптеп биримдик өтүп кетиш керек, түбү бир эле деп атышат да. Сиз кайсысына кошулуп атасыз? Мен деле ойлойм, азыркы учурда булардын түбү бир эле, бирок шайлоодон кийин же Райым Матраимов Сооронбай Жээнбековдун түбүнө жетет, же Сооронбай Жээнбеков Райым Матраимовдун түбүнө жетет деп мен ойлойм. Азыркы учурда бири-бирин колдонуп жатышат. Мына карасаңыз, биримдикте 27-чи болуп тизмеде Асылбек Жээнбеков баратат. Бул Сооронбай Жээнбековдун иниси. Мекеним Кыргызстанда болсо 27-чи болуп Абжалиев баратат. Алиярбек. Ал деген президенттин кудасы. Анан кантип булар бири-биринин туугандары мынча тууганын биягына салып, мынча тууганын тиягына салып эле баратышат. Бул бир эле партия. Ал деле эмес, бүт эле партиялар мына калп оппозиция болуп атпайбы азыр бүгүнкү учурда чыгып. Ооба, сиз өткөндө ошону бир дебатта айтыптырсыз, бир интервьюсунда айтыптырсыз. Оппозиция азыркы тапта жападан жалгыз биз бир эле партия. Калгандары жөн гана тырмакчанын ичиндеги оппозиция дегенде. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө элдик партиялар дагы чыгып атат, мисалы Чоң Казак саясий партиясы да. Ал жактагы элдин мындай мен түшүнүп турам да, абдан жакшы нерселерди айтып атышат да. Биз аларга сунуш кылганбыз, келе биригеле деп. Бирок алар эмнегедир бирикпей койду. Башка саясий партияларга дагы, реформага дагы биз сунуш кылганбыз, келгиле бириkkиле деп. Алар болбой коюшту тоже. Бирок реформада мисалы Айжан Мырзанын эң атактуу мындай адамы бизге кошулду, биздин тизмелерге кошулуп, биз менен кетип баратат да. Эмне үчүн биз оппозиция биригиш керек болчубуз да. Эмне үчүн мисалы мен Чоң Казак менен деле бармакмын, бирок Чоң Казакта бүгүнкү күндө ооба аларда мындай туура эмес бийликтин туура эмес жактын айтылып атат да, бул эриктүүлүгү. Ошол эле учурда булар элдин мындай маанайын туура түшүнүп жатышат, туура көрүп жатышат. А бирок ошол эле учурда Чоң Казак мисалы мен мындай потенциал көрө алган жокмун да, эмнеден? Булар мамлекеттин түзүлүшүн туура түшүнбөйт деген ойдо болуп калып калдым да. Ошол эле учурда мамлекеттин бул Жээнбековдор да мисалы критика кылып бийликти алмаштырганда, өкмөттү деле алмаштырганда башка адамдар келиш керек да. Ошол эле Тышкы иштер министрлигине туурабы, Министерство социального развития жана башка билим берүү министрлигине ошол кызматка келе турчу кадрлар жана ошол тармактарды мындай түшүнө турган адамдарды мен тилекке каршы көрө албадым. А бирок оппозициялык партия деп мен эсептейм. Ошол эле учурда оппозиция эки түрдүү болот да, конструктивдүү оппозиция,
анан жөн эле критика айтат турган оппозиция. Ошол эле учурда биз критиканы дагы айтабыз, өзүбүздүн сунуштарыбыз дагы бар, өзүбүздүн түшүнүгүбүз дагы бар кандай өзгөрүш керек. Баягы бир саясий партия менен дебатталып калдым, көрдүңүз. Анан айтып атат кайра чек ара маселесин чечем, чек ара маселесин чечем, чек ара маселесин. Мен сурап атам, эң жеңил эле суроо бердим да. Делимитация, демаркациядан эмне менен айырмаланат? Анан кайсы эл аралык документтин алкагында чек ара маселелер чечилет? Бул эң оңой эле маселе, суроо да. Бул Венское соглашение о сухопутных границах. Анан ушуну түшүнбөйт экен да. Анан мен чечем дейт да. Мен таң калам да, силер билиш керексиңер да. Кандай бул эмне системаны түшүнүш керек да. Мамлекеттик система кандай курулат, билим берүү системасы кандай болот, бюджет деген эмне, бюджет кандай составной частьтары бар, салыктын кандай түрлөрү бар, косвенные, прямые, инвестициянын кандай түрлөрү бар. Ошонун баарын билиш керек да, портфельный инвестиция теңдейм. Бүгүн биздин өлкөдө билбегендиктен болуп атат. Мен баягы кичинекей шаарга бардым. Кичинекей шаарга барып, эл менен жолугуп атам да, бүт райондордо. Бир кичинекей шаарга бардым, атын атабай эле коеюн, мэр менен жолуктум. Анан мэрин айттым, ушу кичинекей шаарда 6 ресторан бар экен. 6 ресторан. Жүрүп бирөөсүнөн чай ичели десем, бирөөсү дагы иштебейт экен. Алардын той болгондо эле иштейт экен да, свадьба болгондо же бирдеме болгондо. Жөн эле тура берет экен. Же официанттары жок, ошол күндөрү чакырат экен окуучуларды. Алар официант болуп берет экен. Мен айттым, ушул кичинекей эле шаарда ресторан салардын астында булардын ээлери силерге келген да десем, мэр айтты, ооба келген дейт. А мен айттым, силерге келип айтканда, мага жел берип бергиле, свет маселесин, суу маселеси боюнча силерге келген да. Ооба келген. Силер эмнеге ага айткан жоксуңар? Байке, бул сиздин акчаңыз. Сиз өзүңүз чечесиз. Керек болсо мага ресторан салга. Бирок ресторан салсаңыз, ал анчалык силерге пайдалуу болбойт. Мына могул баланча көчөдө баланча аял мисалы жумушсуз, баланча көчөдө баланча киши жумушсуз, могул кишилер мындай жумуш кыла алат. Келе макта швейный цех ачалы. Мына проекти бизде даяр. Мына монча квадратный метр болот. Сумму мыяктан мынча готовый план болуш керек да, инвестицион. Сиздин кичинекей шаарчада кыргыздар байкуштар түшүнбөйт да, финансовый грамотность жок. Союз кезинде мамлекет баарын чеччү. Андан кийин мына сразу эле мына базар экономикасына кирип кеттик. Эл билбейт да. Россияга барып байкуштар иштеп келет, акчасын алып келип, сразу эле ошондой ресторан же кафе салабыз дешет. Анан ошондо жергиликтүү бийлик ушунча жардам бериш керек да. Даяр инвестиционный проекттер болуш керек, мэрияларда, акимияттарда, губернаторлордо болуш керек. Жана көп эле акчалар келип атат. Бирок ошол ресторан салам, анан тигини салам, развлекательный немен салам дегенде силер сунуштагыла да. Мына мондай салгыла, муну салгыла. Мынча акчаңыз болсо мына муну сала аласыңар. Биз мындай жардам бере алабыз деп. Ошону дагы кыла албай атпайбы? Анда эмне кереги бар акимдер? Анда эмне кереги бар мэрлер? Ошон үчүн биз айтып атабыз, биз инвестиционный проекттерди иштеп чыгабыз деп. Ар бир район боюнча, ар бир шаар боюнча биз инвестиционный проект иштеп чыгыш керек. Акча келип атат, акча толтура эле келип атат. Бирок ошол акчаны туура эмес багытта биз кетирип атпайбызбы? Эмнегедир акча талап 1,5 миллиард сом мына аппарат президентке кетип атат. 1,5 миллиард сом. Жогорку кеңештин аппаратына 800 миллион сом кетип атпайбы? Акча табылып атпайбы каяктан? Канча деген машиналар, канча деген мына тойлор акчалар болуп атпайбы? Эмне үчүн өнүгүү өсүш үчүн, балдардын билим берүү үчүн бизде жок болуп атат. Мен айтып атам, биздин фракция депутаттыкка өтсөк, мисалы, мен сунуштап атам, биздин талапкерлер баары колдошсо да, биз депутаттыкка эгер өтүп калсак, биз деген мисалы жогорку кеңеште өзүбүздүн эсебибизге креслолордогу, шторлордогу өзүбүздүн эсебибизге алып жүрөбүз. Пока биздин мамлекетте ар бир мектепте мамлекет өзү сатып бермейинче окуучуларга, шторлорундагы канцеляриясында сатып бермейинче депутаттар сатып алыш керек. Эмне үчүн мамлекет депутаттарга сатып бериш керек баарын? А окуучулар мектепте ата-энелеринен чогултат акча. Ошол эле тряпка алышабы, ошол эле бир мероприятие өткөрсө ватмандарга, ошол эле шторго, ошол эле ремонтко деп покраскага деп эле акча алып атышпайбы, сыдырып эле? Же туура эмеспи? Туура, мына ошол азыр айтып кеттиңиз, биз коронавирус учурунда билим берүү системасы өтө жаман акыбалда экени, медицина тармагы өтө такыр эле жокко эсе экенин, мунун баарын көрүп атабыз да. Сиздер барып калсаңар, социал-демократтар бул эң чоң ушул эки тармактын үстүнөн кандай иш-чараларды өткөрөсүңөр? Чек ара маселеси албетте ал дагы бар. Мына биз айтабыз, билим берүү системасы боюнча бизде көп реформалаштыруучу адамдар бар. Кандай системаны биз алып келиш керек? Бүгүнкү учурда мектепте, мисалы баягы бир жакка барсам айтат, кантип билим берүүгө кызыктырабыз балдарды депчи. Мен айттым, силер кызыктыра албайсыңар азыркы системаны.
качан бийликте билимдүү адамдар болгондо, качан бизнестин башында билимдүү адамдар болгондо, качан мындай чоң достиженияларга билимдүү адамдар келгенде, ошондо жаштар билимге умтулат. Азыр бүгүн бийликте жалаң эле тууганчыл койгондо, мен кантип тиге күйөөгө тийип кетем, кантип мен тиге аял тиге Матраимовдордун юбилейсине мага түшсө туш болсо экен деп эле жүрөт да. Анткени билим өзү мына 10 диплом болобу, 5 диплом болобу, алтын менен бүтөбү, 10 тил билеби, базарда картошка сатып отурушпайбы акуштар? Же калппы? Ошондой болуп атпайбы? Ошондо качан биз туруктуу, туура, таза системаны орнолгондо эле элдер өзлөрү талыгып эле иштейт, өзлөрү эле талыкпай окушат. Ошол эле учурда бирок биз мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериш керекпиз мектептерге. Ошол эле мына бүт эле советтик система менен эле окуп келишет. Эски китептер, информациянын баары эски. Каяктан бир мына толтура эле китептер чыгып атпайбы Кыргызстанда? Ошолордун ордуна учебниктер чыгса, мен 8-класста окуп жүргөндө, мектепте 8-класста окуп жүргөндө, мен билим берүү министрине кат жазгам. Китеп туура эмес чыгып атасыңар. Могу жакта туура эмес маалыматтар чыгып атат. Анан мен рекомендация бергем. Мына мондай китеп кылып чыгарсак туура болот деп. Мен 8-класста ошенткен. Булар уят жок да. Анан жооп алдыңызбы? Жооп алгам. Ооба, рахмат силерге, биз ушуну алганда иштейбиз деп. Кана. Иштеген жок. Иштеген жок. Андан бери канча жыл өттү? Дагы эле эч нерсе жок. Ал турган мен балам деле айтат, апа 21-кылым болуп атса, элдин баары ошо технология жатына жакшыраак, көбүрөөк басым жасап атса, биз дагы эле ручка кагаз менен отурабыз, качанга чейин Советтер Союзунда болобуз деп атат. Азыр билим дагы болуп атпайбы? Мына билим берүү болуп атат мектептерде, бирок тарбия ташталып кетти. Тарбияны үй-бүлөлөргө берип атпайбызбы? Үй-бүлөлөрдө ата-энеси иштейт түнгө чейин. Көптөрдүн ата-энелери мигрант болуп түшөт чет өлкөлөрдө. Тарбия калбай калат мектептерде. Биз ошон үчүн айтып атабыз, советтик система болуп түшөбүз беле, жана октябрята, пионерия, комсомольцы депчи. Биз сунуштадык, келди, биз деле ошондой уюмдарды түзөлү. Бирок мына Сейтековцы, Семетевцы, Манасовцы деп биз ошондой. Ошол пикириңиз жакты, анан бул эмнеге жараша антип? Уюмдарды мына детсадда окугандарды Сейтековцы кылып аларга ошондой тарбия бериш керек. Өзүнчө мектептерде дагы жалаң эле сабактар бүткөндөн кийин физкультура, гимнастиканы кошолу, бассейнди кошолу, аракет кылалы. Ошол жактан тамак бериш керек, түшкү тамакты бериш керек, киргизиш керек. Мына бүгүн завтрактар болуп атат, биз сунуштатабыз, түштүк тамакты бериш керек балдарга. Биз уялбаш керекпиз айткандан. 60% жакын адам калай калктын жакшы жашабайт. Үйдөн деле мына түшкү тамакты деле жакшы тамак көп жерде жок. Ошон үчүн түшкү тамакта мамлекет өзү алалы. Бул мүмкүнчүлүк бар. Түрмөдөгү канча миңдеген мындай мыйзамсыз жолго барып аткандарды деле биз тамак берип атпайбызбы? Эмне үчүн биз балдарыбызга келечекке тамак бере албайбыз? Түшкү тамак дагы киргизели. Андан сырткары Семетейде. Семетейден келип. Ал мектеп окуучулары да. Ал мектеп окуучулары, анан университеттер уже Манас уюмунун немелери. Ал атайын уюмдар болот. Ал уюмдун ичинде өзлөрүнүн организациялары болот. Организациялар экологический движениялар болот, экологиялык кыймылдар болот, спорт кыймылдары өзүнчө болот. Мисалы, ар бир министрликтин астына ачыш керек да. Юные пожарники деген бар эмес беле, билесиңерби? Жаш пожарниктер, жаш милициянын жардамчылары, жаш экологтор, жаш геологтор деп биз ачыш керекпиз. Кичинекей кезинен бери адамдар ойлонуш керек да, мен кайсы менин келечектеги кесибим кайсы болот деп ойлонуш керек да. Ошол эле учурда милициялар жардам бериш керек. Мына могу балдар будущий милиционерлер болот, будущий МЧСте иштегендер болот деп. Мына бүт өлкөлөр ошондой принцип менен иштеп жатышпайбы? Бизде болсо ал такыр эле жок да. Биз кесип даярдабай атабыз. Мына келечекте биздин балдарды биз азыр эмнеге даярдап атабыз? Жалаң эле мигрант болуп кетет дегенге даярдап атабыз. Жөн эле барып талаада иштейт дегенге даярдап атабыз да, бүттү. Ойлонбойт эч ким, кандай келечек эмне болот деп. Айтчу эмес беле, жакшы саясатчы эмки шайлоо жөнүндө ойлойт деп. Мамлекеттик ишмер эмки мындайча айтканда эмки мындай поколение жөнүндө ойлойт депчи. Ушул үчүн да биз деген көбүрөөк шайлоо жөнүндө ойлобой, биз деген эл жөнүндө ойлош керекпиз. Кандай, бирок ошондо эле кайсы саясий партиялардын мен жетекчилери менен дагы сүйлөштүм. Сурасам, элдин турмушун билбейт. Анан кантип кайсы маселени чечет экенин дагы билишпейт. Таң калтырды. Анан көп эле ошо дебаттарды көргөндө катышуучулар бүт баары жападан бул коррупцияны тыйышыбыз керек, коррупциянын үстүндө иштешибиз керек деп атышат. Сиз болсо коррупционер демес, кеп эмне дедиңиз? Мен айттым, коррупция менен күрөшүү
коррупционерлер менен күрөшүүдөн асман менен жер ушуну айттыңыз. Эмне үчүн элестеткиле, мына бүгүн экөөбүздүн ортобузда мына алтын турсачы, леген алтын турса, анын биякта деген аны ушу кайтарып турган адам болсо, анын ал алтынды урдап атса биз эмне кылабыз? Ошол кароочуну алмаштыргандан алтынды баары урдай беришет. Биз биякка жаңы система коюш керекпиз да. Видео камераларды коюш керекпиз, инфракрасный лучтарды коюш керек. Жана бирөө алып баратса өзү милиция чакырган, туурабы? Башка бир мындай стеклянный немелер коюш керек. То есть бул инновация деп коет. Жаңы технологиялар түзөт. Прозрачный система кылат, понимаете? А кароочуну алмаштыргандан эчтеке өзгөрбөйт. Ал баары алып урдай берет. Биз ошондой шарт түзүш керекпиз. Качан адам алып урдай албайт, тие албайт даже, тие албайт. Ошондой шарт түзүш керекпиз. Аны түшүнүш керек да. Аны түшүнгөн адам жок бүгүнкү учурда. Коррупция темасы Бирок коррупция бүгүн проблема, эң башкы тема бүгүн коррупция эмес. Эң башкы тема бул деген элдин жашоо турмушу эң жаман, начар. Мен айтып атам, кыргызча, мына орусча айтканда бедность. Бедность самая главная проблема. Кедейлик эмне, коррупциядан чыкпай элеби? Кедейлик эмнеден чыгат? Кедейлик деген бийликтен эле кыргыздар кедей жашамак эмес. Азыркы учурда кичине мына өсүп бараткан жашоо турмушу. Мен көрүп атам, үйлөр салынып, машиналар элдин көп болуп, мына жолдор салынып, мектептер. Бирок ошол эле учурда кедейлик эң главный проблема. Бүгүн айтып атат, эми терроризм Кыргызстандан көбөйүп кетти, экстремисттер көбөйүп кетти, Сирияга согуш ачат деп. Мен айттым, бул деген дин туура эмес жакка өтүп кеткенден деп айтып атат. Мен айттым, бул динден эмес, биз кыргыздар эч качан андайга барбайт. Кыргыздардын мээси бар. Биз деген башка өлкөдө эмеспиз. Биз деген эмне үчүн ошол Сирияга барачат? Анткени алар 10 миң, 5 миң доллар берип атпайбы? Ал ойлойт, 5 миң, 10 миң долларга менин балдарым 10 жылга уже мен ойлоп койдум. Тамак ашын, кийимин ушу ойлоп койдум, таап койдум деп алар Сирияга кетип атат. Алар деген диндин туура эмес жагына кетип калган үчүн эмес. Ошо кайдыгерлик болот мамлекетте. Ошол эле коррупция болобу. Коррупция каяктан чыгат? Коррупция билимсиздиктен чыгат. Адамдар өз укугун билсе, эч качан акча бербейт. А бүгүн эмнеге акча берет? Госрегистрге барып акча берет. Бала төрөбөсө докторго акча берет. Мектепке барса акча берет. Эмнеге? Анткени эл бийликке кул болгондой болот да. А бирок на самом деле кандай? На самом деле эл бийлик деген элдин эсебине жашайт да. Эл салыктарды төлөп, ошолордун жумушун камсыздап атат да. Ошолордун маянасын төлөп берип атат да. Анан эл деген аларга деген мындай башка кожоюн болуш керек да, мамлекеттик кызматкерлерге. А бирок бүгүн андай болгон жок. Эмне үчүн? Анткени эл өзүнүн укугун билбейт. Укугун билбейт. Мына мен депчи, ал билимсиздиктен. Билимсиздик каяктан? Билимсиз кайра көрдүңүзбү? Баары бири-бири менен эле. Бул коррупция темасын улай, мисалы үчүн сиз азыркы тапта Райым Матраимовго абдан түзмө-түз каршы чыгып атасыз да. Бирок мындай чын-чынына карай келген болсок, Райым ошол Алмаз Шаршеновичтин учурунда байып атат да. Аны Алмаз Шаршенович кантип көз жазымдан өткөрбөйт, ал тууралуу, Райым тууралуу чакан чөйрө канча жылдан бери бири-бирин тааныйт, ким канча акча таап, каяктан эмне кылып атканын билет, эмне үчүн учурунда бөгөт койгон эмес ал кишиге. Мен ойлоп калдым, акыркы учурда мындай Райымга окшогон коррупционерлер бизде көп болуш керек деп, бирок Райым аябай чоң коррупционер экен. Эмнеге? Анткени ал жалгыз эле болбой, менин оюмча Искендер Матраимов деле экен да. Көрдүңөр, Искендер Райым Матраимов өзү жалгыз принчип эле экен финансовый источник өзү. Анын байкеси жогорку кеңештин депутаты экен. Анын инеси Тилек Матраимов Илеген Кара Суу районунда аким экен. Кара Сууйский рынокты билесиздер, ал базарын ал канча акча деген неме. Мунун кудасы деген Финполдун жетекчиси экен. Финполдун жетекчиси. Дагы бир тууганы деген МВДда зам экен. Ошолордун баарын чогуу капиталы болуш керек деп мен ойлойм да. Баары чогуу капиталы ушунча. Анын баарын Алмаз Шаршеновичтин учурунда болуп атпайбы? Жок, булар көп мына Финполу дагы Тенис дагы или башка убакытта келишти да. Алмаз Шаршеновичтин убагында деп айталы десек, Райым Матраимов бул кызматты деген Бакиевдин доорунан бери ээлеп келе жатыптыр. Бул Алмаз Шаршеновичтин кезинен эмес. Алмаз Шаршеновичтин кезинде бул деген элестеткиле, канча таможенный пункт бар бизде. Торугарт, мына кыргыз казак жери. Бул какой-то биздин 30-40 таможенный пункттун арасынан бир эле пункттун башчысы болчу да. Южный. Бүтті. Андай пункттар бизде канча? 40. Ошонун арасынан бирөөнүкү эле. Ана ошол жактан ушунча акча тапканын элестетик эле. Ал деген эч нерсе калтырбай эле бюджетте жеген да.
Анан бул менин оюмда, бул менин оюм дагы эмес, бул элдин ою эле да, 700 миллион доллар боюнча расследование чыкканда Атамбаев президент болуп турганда Раим Матраимовду жумуштан алган. Раим Матраимов деген Сооронбай Жээнбековдун доорунда түшкөн жок кызматтан. Ал Алмазбек Атамбаевдин президент болуп турганда, аз калганда, бирок президент болуп турганда кеткен кызматтан. Анан экинчи себеби Сапар Исаков жумуштан алган, билесиңер. Сапар Исаков алып Кулматовду алып келгенден кийин Кулматов бир айда таможнядан 10 эсе көбөйдү акча. Бюджетке келип аткан акча 10 эсе көбөйдү. Анан Исаков да Кулматовду түрмөгө камап кошту, өзүңөр билесиздер. Раим Матраимовдун адамдары кайра келди да, бүт таможняга, Раим Матраимовдун адамдары кайра бүт басып алышты. Бул адамдар, мен ойлойм, сиз айтып атпайсызбы, Атамбаевдин кезинде мен мындай, Кадырбек Атамбаев дагы баягы интервью берди, ошол интервьюда айтып берип атат да, кантип Алмазбек Атамбаев ушу Раим Матраимов жөнүндө билгенде таң калып калган. Атамбаевдин кезинде Раим Матраимов жөнүндө массалык маалымат каражаттары эчтеке жок болчу, билесиңер. Соц тармактарда эч ким эч нерсе деп жазчу эмес. Ал кезде ушундай чыкса, мен ойлойм, дароо эле мындай чара көрүлмөк да Раим Матраимовго. Бирок андай нерселер болгон эмес. Кантип Атамбаев билип калган? Мындай учур болуптур да, Атамбаевдин кызы, менин угушумча, парковка, бир жакта парковка машинасын коюптур. Ал жака деген килейген, анын машинасы кичиирээк эле да, килейген машина келип, маяка мен коем дептир. Аяктан аял мен коем деп. Атамбаевдин кызы айтыптыр, мени жогоп койдум депчи, мени жогоп койдум десе, бул мамлекетте, тиги аял айтты, бул мамлекетте биз чечебиз. Кандай ким момонко коем, биз чечебиз деп. Ушинтип айтып, жанагы чыгып, сабаттыртып Атамбаевдин кызын. Сабаттыртып чыгарып, анан тиги ыйлап үйүнө кетип калыптыр. 2-3 жумадан кийин эле туулган күнү болобу, эмне болобу, Атамбаев да ушу туулган күнүнө барып, ошол жактан синяктарын көрөт. Ай, бул эмне дейт кызым. Бул эмне, сен эмне күйөөң сабап атабы, бул эмне? Жок, жок, ата, бул неме деп айтпай коет. Айт деп, алда переживать этет да кызына. Муну күйөөсү сабайбы же, эмне бул, эмне бул? Анан ошондо айтат. Мен билбейм, бир аял ушу мен неметип ушуну сабаттыртып, бир парковканы неметип. Ал кимек ушинтип айтып, биз бул өлкөдө биз чечебиз деп. Ушуну Алмашевич таң калат. Биз деген бул системаны жок кылбадык белек. Биздин өлкөдө ушинтип бирөөнүн укугун тепселеп, бирөөнү сабап, бирөөнү кемсинткен учур кетпеди беле деп таң калат. Мен президенттин үй бүлөсү ушундай кылбаса, бул ким деп изилдеп, ошо поручение берип, аягында билинет бул Матраимовдордун туугандары экен. Ошондо Алмашевич поручение берет. Раим деген ким? Таап бергиле маалыматты деп. Анан ошончо жылдан бери скрывать эткен маалыматтардын баары чыгат. Сооронбай Шариповичти да чакырып айтат, мен сага 15-жылы эле айтпадым белем, Раим Матраимов жөнүндө мага жазып атышат эле. Жумуштан ал деп айтпадым белем, эмнеге алган эмессиң деп. Ал кезде премьер-министр болуп турган Сооронбай. Анын 15-жылы эле Атамбаев поручение бериптир, Раим Матраимов жумуштан алынды деп. Сооронбай Шарипович уктатып кетиптир. Мына элдин баарын уктаткандай эле уктатып кетиптир. Анан разберемся, расследование кылабыз, анан тиги бугу деп эле. Чыгарып, эмнеге алган эмессиңер деп ошентип атып анан алдырткан Сапар аркылуу жумуштан алдырткан. Көрдүңөрбү? Даже Атамбаевдин семьясы даже жертва болгондо, физически жертвасы. Бүгүн элдин баары эле жертва болуп атат, ал Матраимовдордун, Жээнбековдордун үй бүлөлүк кландык режимине баары эле жертва болуп атат. А бирок булар чуть эле физически эле жертва болуп кетиптир. Мен аны билгенде өзүм таң калгам да. Атамекен партиясы дагы өзүнүн оппозиция катары баягы жарыш салды го. Бирок сиз кайсы бир интервьюңуздабы, дебаттабы айткан сөзүңүз бар экен, Жанар Акаев ошол Раим Матраимов менен жакшы мамиле болуп, анын тойлорунда отурса, ал кантип? Сиз айткан эмеспизби? Же мен башка бирөө? Мен көчө ошо дебаттан айттым. Сиз айттыңыз, ошондо анда ал кандайча оппозициялык болуп калып атат деп. Жанар Акаев деген жумуштан фракциядан алып атканда, СДПдан чыгарып атканда 16-жыл болду эле. Ошондо мен аябай каршы чыккам. Партияда деген ар кандай көз караштар болуш керек, бул жакшы, ушуну өнүктүрүш керек деп. А бирок мен азыр ойлойм, ошондо рас эле ошондой алынып, рас эле кетиптир партияны. Анткени Раим Матраимов менен кучакташып, Раим Матраимовдун тоюна барып, ошол кишинин колун кармашып отурган киши мага бул кыргыз элинин кызыкчылыгын саткандай эле сезилет. Баары билингенден кийин, азаттыктын иликтөөлөрү чыккандан кийин баары болгону кантип барса болот ушакка вообще. Кайсы буту менен басып барат мен билбейм. Анан ал киши азыр ал партияда 15-чи болуп, мына таможенниктер бар атат, көрүп атасыңар. Ал партиянын мына борбордук шайлоо комиссиянын сайтында кирсеңиз,
кайсы партия канча сом кетиргени расмий бар. Ол жактан 3-4 эле партия 50 миллион сомдон ашык, 40 миллион сомдон ашык. Ошолордун бири Ата Мекен партиясы. 3-4 эле партия ошентип кетип баратат. Бул кайсы акчасына? Ошол эле учурда бул Райым Атраимовдор менен жүрүшөт. Ошол эле учурда биз билебиз, булар ооба парламентте бул ошол азыркы ошолордун депутаттары 3-4тө сүйлөйт, жакшы сүйлөйт. Бирок добушка келгенде бийлик тарапка добуш берип коюшат. Ар дайым да ушундай. Калп оппозиция. Кантип болсун? Лидери бүгүнкү күндө сот иши жабылган эмес. Ал мисалы туура болсо, мына торгуются с властями, да, ошол маселе боюнча. Ошондой эле дагы партиялардын арасында көп эле жаңы 100 болуп, жаңы 100 катары келип аткан партиялардын арасынан дагы ошо Райым мырза аркылуу финансы жагын, капчыгын төлөттүргөн, ошолордун карамагына кирген партиялар бар деп. Ал не только так, мисалы Жанар Акаев деген не только Райым Атраимов менен связан, ал деген Сооронбай Жээнбековдун жардамчысы бар, Эрин Столтоев деген. Эрин Столтоев дагы кандос, экөө кучакташып жүрүшөт. Демек алар эч кандай оппозиция боло албайт деп ойлойсуз? Жок, оппозиция боло албайт. Баян айтып атышат, уурулар келатат бийликке деп. Мен дагы бир партияга дебаттан сурабадым. Уурулар келатат деп эле кайра эл ушинтип эле айтып атат. Уурунун фамилиясы ким десем, айта албайт. Мен айтып атам Райым Атраимов деп. Мен айтып атам мен Асылбек Жээнбековдор деп. Ачык эле айтпайсыңар, саясатчы болгондон кийин бүтүн айтып калды, элдин башын айлантпайчы. Эми Темирлан, эл аралап жүрөсүңөр, элдер менен кезигип атасыңар. Анан эл кандай кабылдап атат силерди? Абдан жакшы. Мен бүгүн айтып атпаймынбы, мен Ошко барып келдим. Бүгүн эле жаңы эле Оштон келдим. Кара Кулжа эли менен жолугуп келдим. Президент туулуп өскөн жерден Кара Кулжага барып жолуксам, эли мага айтты, биздин президентибиз бизге аркадан башка эч нерсе салган жок деп. Ушу 3 жылдан бери бир өзүнүн жерине бир аркадан башка эч нерсе салбаган, өлкөгө эмне кылмак эле. Альтернативдүү жол север-юг. 31 августта бүтүш керек болчу. Ал 31 август эмес, эч нерсеси мына бүт элек турушат. Ушу Жалал Абадтан Нарынга канча саатта жетет? Бүгүн 30 саатта жетсе, жетпесе жок да. Жол салынып бүткөндө 5 саатта жетет Жалал Абадтан Нарынга. Ушу жолду батыраак бүтүрбөйбү? Бул кыргыз элин бириктирүүчү жол. Кыргыз элин мындай ушунчалык бириктирген жол. Экономиканы ушунча жандыра турган жол. Эмнеге бүтүрө албайт? Ушундай проекттердин баары токтоп калды да. Мен бул Ошко барып келдим, айтып атпаймынбы? Көчө барганда эле кусагы сачып бир ресторанга кирдик. Ресторанга кирип чай ичип чыгып баратсам, счет сурасам, мага айтышты, силерге счетуңарды уже төлөп койду деп. Мени аябай кубандырды да. Кичинекей эле мелочь да, бирок эл ушунчалык кабыл алат да. Самолеттун учуп барсам дагы абдан колдоо көрсөтүп атышат. Мен Нарынга барып келдим дагы, ушу бир жума мурун. Барсам элдер мени такалап сурашты. Ай, Темирлан, эмнеге силердин баннерлериңер илинбейт деп. Эмнеге баннерлериңер жок деп сурады. Мен айттым, биз көп акча токтогон шайлоого, биз партиялаштар болуп, баарыбыз чогуу акча топтоп, бирок биз пандемия учурунда өз элибизден алыс боло алган жокпуз ошол учурда. Шайлоого камтыган акчабызды жок, бул шайлоого деп калтыра алган жокпуз. Ооба, ошо избир залог деле калтырып койдук жана 5 миллион. Избир залог төлөш керек шайлоого. Ошону эле калтырып, калганын баарын биз 12,5 миң үй бүлөгө жардам бергенге аракет кылдык да. 12,5 миң кишиге жардам бердик. Ошо Баткенге дагы, Ошко, Нарынга, Таласка, Гүлгө баарына жардам бердик. Азык-түлүк, медикамент, больницаларга кислородный концентраттар алып бердик. Ошон үчүн шайлоого мына биз аз финанс ресурс менен келип калдык тилекке каршы. Ошон үчүн баннерлер жок деп айтсам, эл акаса биз кеткенден кийин эл өзүнчө чогулуп, бизнесмендер өзүнчө чогулуп, биздин штабка акча алып келишиптир. Мен айттым, жок, кереги жок. Келер десем, болбой, мына бүгүн шиттер илинип атат. Бишкекте дагы көчө түнү менен эле. Көрдүңүзбү, бүгүн көргөн жоксузбу? Анча көп эмес, конечно. Бирок ошо 100дөн ашык шит илиниптир Бишкекте, Ошто, Жалал Абадта, Нарында, Караколдо илинип атат. Мунун баары эл өзү. Мен ошого элге ыраазычылык билдирем да. Баягы кыргыз элинде азыркы тапта зордук зомбулук аялдардын үстүндө көп болуп атат, балдардын үстүндө көп болуп атат. Анан дайыма ошо парламентке аялдар келгени, алар мындай галочка катары эле иши кылса аял болуш керек болгон үчүн гана келип 5 жыл балык депутат болуп эле эч кандай аял маселесин, бала маселесин алардан жакшы түшүнбөгөн эч ким жок да.
алар ошол маселелерге басым жасаш керек эле, бирок тилекке каршы андай учурлар өтө сейрек кездешип атат. Азыркы тапта силердин социал-демократтар партиясында кандай айымдар бар атат жана ошол аялдардын, балдардын кандай көйгөйлөрүн көтөргөн атат? Рахмат. Биз көрдүңүзбү, азыр партиялардын арасынан эң көп аялдар бараткан тизме биздики болду. Муну атайын массалык маалымат каражаттар жазып чыгышты. Биринчи 20-да 10 аял, 10 эркек. Ушунчалык 50-50 болду да. Аябай биздики аябай чоң жетишкендик болду. Бул биздин аялдар ким баратат? Мисалы Нурхан Жумабаева баратат. Нурхан Жумабаева ким? Бул деген Бишкекте акысыз детсадтарды ачкан. Детсадтарды балдар ооруган, сахарный диабет болуп ооруган балдарга, кант диабет болуп ооругандарга акысыз детский садтарды ачкан. Өзү мына аял болуп, күйөөсү жок, өзү жалгыз медицинский центр ачты. Предприниматель. Медицинский центр ачып, аякта көптөгөн адамдарды бекер даарылайт. Анын арасында ал деген Министерство здравоохраненияда коомдук кеңештин төрайымы. Ошол эле учурда мына Назгүл Жолдошева бар, жаш кыз. Ал деген 10 жылдан бери жаштар парламент проектисин жеткизип келет. Жаш кадрларды билим берүүгө умтулган проект ал. Анан жаш кадрларды өстүрүүчү проект 10 жылдан бери башкарып келген Назгүл Жолдошева баратат. Ошолдо Алла Измалкова деген бар, предприниматель, бир заводдун жетекчиси. Элге жумуш ордулары менен камсыз кылган. Жана башкаларды, Айжан Мырсан баратат, өзү жазуучу, актриса, коомдук ишмер. Ушундайлар көп барат жатат да, биз жаңы адамдарды тазаланган партия болуп. Мен буга сыймыктанам. Анан биздин программада жана сиз айтып кеткен маселелер боюнча биздин эле партия чыгарды. Омбудсмен керек бизге, по правам аялдардын укугу боюнча өзүнчө омбудсмен керек, балдардын укугу боюнча өзүнчө омбудсмен керек деп биз киргизип атабыз. Анан педофилия боюнча абдан күчөтүү, бул деген жазаны күчөтүүнү биз эле сунуш кылдык. Башка бир партия кылган жок. Педофилдер абдан көбөйүп кетти өлкөдө. Жума сайын көрүп атасыңар, статьялар чыгат массалык маалымат каражаттарда, бирок аларды коюп берип эле жатышат. Ошондойлор көп айтат, особенно миграция учурунда. Башка мына инесине же эжесине калтырып кетаткан учурлар көп болуп атпайбы? Ошолор абдан мындай уязвимый болуп атат да. Ошон үчүн педофилияга каршы биздин эле партия балдарды ойлоп, ошолорду жазасын абдан күчөтүп турчу мыйзамдарды биз алып келе жатабыз да. Темирлан, убактыбыз аз калды. Анан ошол социал-демократтардын эң орчундуу кайсы маселелерди көтөрөт, ошолорду кыска-нуска айтып кетсеңиздер. Кыска-нуска айтканда, биринчи депутаттардын санын 40-ка чейин азайтуу. 40 киши жетишеби Кыргызстанга? 40 киши жетишеби? Конечно, жетишет. Эмне үчүн? Анткени биз айтып атабыз, адамдарды эмки шайлоодо, парламенттик шайлоо биз билгиш керек, биз партияларды тандабай, адамдарды тандаш керек деп биз списоктарда. Анткени партияны тандап коебуз, анан партияда 2-3 силер айткандай жаштарды коюп коюп сүрөттү, баннерлер келип коюшат, элдер ишенип ошого добуш берип койсо, баягы эскилер эле келип калат да. Ошон үчүн фамилияларын жазыш керек. Ошондо 40 депутат, ал деген жөн эле баягы партиялар эмес, 40 настоящий депутат болот да, анткени фамилиялары күчтүү, кыйын болот. 40 адамдын арасында жөн эле жоголуп кетпейт депутат. Азыр 120 киши болуп, жоголуп кетип атышпайбы, таппай, билбей калып атабыз көбүн. 40 аз болгондо ар бирөөсүн эл карап турат да, эмне кылып атат, кандай болуп атат. Фамилиялар менен тандаганда бул кыйын парламент болот. Анан 40-ка чейин жеткенде бюджетте чоң экономия болот да. Ошол экономдогон акча по билим берүү, саламаттык сактоо системасына жумшаш керек да. Экинчи, люстрация мыйзамын биз иштеп чыктык. Баягы мен дебатка барганда Клара Соронкулова айтатты, реформадан биз люстрация мыйзамын иштеп чыгабыз. Биз уже иштеп чыктык. Мен ошол жактан көрсөттүм, презентация кылып ошол мыйзамдын долбоорун. Ким президент болгон? Мына мисалы Алмашевичти мен колдоп атам, бирок мен аны саясатка келсин деген оюм дагы жок. Бүттү, Алмашевич көп иш кылды. 65ке чыкты, Кудай буйрса 64кө чыкты, 65ке карады. Ал кишинин эмгеги зор, көп. Бирок азыр башкалар келиш керек. Жаңылар, прогрессивдүү, азыркы убакыттын мындай суроолоруна жооп бере тура алган адамдар келиш керек. Ошон үчүн мурдагы президенттер, мурдагы премьер-министр, мурдагы министрлер, мурдагы депутаттар кайра бийликке келе албайт деген мыйзамды биз алып келе атабыз. Закон о люстрации. 90-жылы байып кеткендер, элдин мүлкүн сатып алып, 5 сомго, 10 сомго сатып алгандар бүгүн казынага кайра алып келип бериш керек. Ошол акчаларды кайра бериш керек деп чыгарып атабыз. Закон о налогообложении приватизации деген. Ошону алып келип жатабыз. Ошол кезде кайра мыйзамга киргизип атабыз. Партиялар эки важный, эмне үчүн партиялар көп акча таратып парламентке өткөзгөнгө аракет кылат. Анткени партиялар эки маселени чечет парламентте. Бул
өкмөттү куруу, ким министр болот деген депутаттар чечет. Анын экинчи маселе бюджет маселеси. Акчаны кандай бөлүштүрөт. Ошондо көрдүңөрбү, булар депутаттарды интересовать этпейт. Министрлердин посттору аларды интересовать этет. Анткени депутаттар шайлайт министрлерди. Анан бюджетте ошон үчүн 30 жылдан бери бир дагы партия альтернативный бюджет көрсөткөн эмес. Ошон үчүн биз бюджетти башкача көрсөтөбүз да. Көбүрөөк билим берүү системасына, аппараттарга сокращение, чиновниктерде сокращение биз алып келатабыз. Анан ошол эле учурда министрлерди партиялар шайлоонун астында айтыш керек. Биз парламентке өтүп кетсек, многул адам билим берүү министри болот, многул адам мисалы айыл чарба министри болот деп шайлоонун астында айтыш керек. Ар бир партия өзүнүн талапкерлерин көрсөтүш керек министрликке деп биз ушул сунушту киргизип атабыз. Анан премьер-министр оюнчук болуп калбасын президенттин колунда деп, ошон үчүн кайсы партия жеңип чыкса, ошол партиянын лидери премьер-министр болуш керек. Президент тандабаш керек, ал эл тандаш керек. Премьер-министр кайсы партия жеңип кетсе, ошонун лидери премьер-министр болсун деп биз сунуш киргизип атабыз да. Ушундайлар көп да. Бул эми основнойлор ушулар. Бирок силер бул программаңар кененирээк, көбүрөөк элге жете элек деп ойлоп атам мен эл катары. Социал-демократтар сизди жанагы ошо дебаттарды эле көрүп калып эле мындай сонун нерсени айтып атат деген бир көңүл бөлүү эле болуп калбаса эле, мындай социал-демократтар бир көлөкөдө келаткандай, аты чыкпай айткандай бир мындай сезим калтырып атасыңар да. Бирок азыр мына сиз айтып атсаңыздар жакшы программаңар бар экен. Анан Темирлан абдан суранат элем, эгер өтүп кала турган болсоңор, жанагы кээ бир адамдар койгон мстители деген атка конбогула. Эч качан. Айтпадыкпы биз. Бир эле ошол Жээнбековдон өч алыш керек деп атып эле башка программаларды унутуп калдым. Чапан кийгизип чай берем деп мен айтпадым. Чапан кийип чай бересиң да. Бир интервьюда айттым. Ал бийликтен кеткенден кийин чапан кийгизип чай бериш керек ал. Бүттү кетиш керек ал доор. Биз Кыргызстан кичинекей эле өлкөбүз. Кичинекей эле 5 миллион калкыбыз бар. Бири-бирибизди камап эле, бири-бирибизди сабап эле жашап жүрүбүз. Ошол мезгил бүтүш керек. Бири-бирибизди кечириш керекпиз. Башка бүт ушунун баарын унутуп, мындай эски китепти жапкандай эле жаап эле жаңы башташ керек да. Аябай жакшы болмок кош. Бүгүн көп эле ошо социал-демократтардын маанисин, маңызын, оюн, пикирин, көз карашын жакшы эле тааныштырып жеткире алдык деп ойлойм. 1 сааттын ичинде албетте 1 саат өтө чоң убакыт эмес, ошентсе да сыйдырганга аракет кылдык. Силерге ийгилик каалайм, социал-демократтар. Элибизге ийгилик. Анткени бул шайлоодо биз утпасак, биздин партиядагы мүчөлөр көрдүңүз абдан күчтүү, кыйын күчтүү. Булар эртең эле жыргап эле кетишет өзлөрү, башка өлкөлөргө чакырып атышат, өз өлкөсүндө деле өнүгүп кетет. Биздин утулушубуз, биздин партиянын жеңилгени бул бийликтин жеңгени болот да. Бүттү. Анан жанагы Манас Семетей Сейтек болуп 3 чукка бөлгөнүңөр, анан 40 депутат дегениңер бул 40 чорону символдоштургандай болуп атат. Негизи эле азыр сөздөрүңүздөрдөн байкап тургандай ушундай бир Манас эпосунун тегерегинде түзүлгөн идеология байкалгансыйт. Чынбы? Ооба, чын. Ошол эле билесиңер, Алмаз президент болгондо Манастын эстеликтери коюлган айкелдери Ошко дагы, Бишкекте да, центрда, Москвада дагы, Стамбулда дагы бүт жакка коюлган да. Ошо биз Манасты эстешке эч качан унутпаш керекпиз. Манас эпосу бул кыргыз элинин эң мындай чуу токусу деп өзү деле айткан. Туу чокусу. Туу чокусу деп Чыңгыз Төрөкулович Айтматов деле айтпады беле. Ошон үчүн биз эске алып туруш керекпиз. Ал энциклопедия, кыргыз эл жашоосунун энциклопедиясы бизди үйрөтөт кандай жашаш керек. Ошол мен ойлойм. Айкөл болуш керек. Кыргыздын тарыхы, сиз тарыхчы катары кыргыздын тарыхын эң мыкты билесиз. Ошол кыргыздын уңгусун, кыргыздын мүнөзүн, касиетин анан азыркы тапта жаңы технология, жаңы көз караш менен айкалыштырып туруп, бир жууруп, камыр жумур кылып берсеңер, эл абдан сонун колдомок. Мен жеке жаран катары ошол нерсени күтөм. Бийликке бараткан элден. Ошон үчүн таза ком деген проекттерди биз чыгарбадык белек. Аны билбей коюшту жеткизгенге, бирок биз жеткизебиз кой. Кудай буйрса аягына чейин. Сиздерге ийгилик каалайм. Чоң рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бул шайлоого бараткан жаңы жүздөр менен тааныштырганымдын себеби шайлоодо туура тандоо жасашыңыз керек деген максатты кубалап жатабыз.
ошонун максаттын негизинде интервью алып жатабыз. Муну баягы туура кабылдап, анан көбүрөөк ушуларды, ар бир адамдын, интервью алган адамды көбүрөөк көрөсүңөр деген ишенимдемин. Бүгүн мына ушул эң жаш талапкерибиз Темирлан Султанбеков менен маек кылдым. Буюрса, жакын арада дагы талапкерлер болот. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта, аман туруңуздар.